урматтуу агайын, Алыкулдун биздин кыргыз поэзиясынын жаңылануу көчбашы Гений акыныбыз деп айтып жүрөбүз. Алыкулдун уй музейине мына канчадан бери бийликтен келбейт деп Баби байке ыйлап жүрчү эле, ыйлагыдай болбогон эмне болду? Анан канча жылдан бери үйүн кайтарып, мына директору да өзү, гароончусу да өзү, мына тазалоочусу да өзү болуп жүрдүк эле. Анан кечээ сүйлөгөнбүз, ал дагы таазир бир жагынан таазир болду. Экинчиден эми биз рахмат айталы. Мурдатан азыр бийлик турукташып, мына жакшы иштерди жасап атат. Анан Ленин районунун акими мына Жыргалбек мырза өзү келип, аппараттын кызматкерлери менен айланасын тазалап, желекти, тууну алмаштырып атат. Эми эки ооз каалоо сөздөрдү айтып, памикке гана мына тилегиңиз кабыл болдубу эми? Мындай, Алыкул ата журтун акын дейбиз да. Анан менин бир сөзүм бар. Ким Алыкулга кызмат кылса, ата журтуга кызмат кылат депчи. Себеби ата журттун акыны мына Манас жөнүндө айтканы бар, тил жөнүндө айтканы бар, балдар жөнүндө айтканы бар. Эми бүт барда кыргыздын мындай акылманы деп койсок болот экен да. Анан чынында мен могу тууну жана айтпадым, тиги кышында меймандар такканбыз. Анан бүгүн келип алмаштырып чыгып, эми жаңы туу жаңы иштерге чыгып берсин, эмилге болсун. Анан эми мына мен болгон арманымды айттым, дагы көп армандар бар, бирок ошонун баардыгын ишке ашып кетсе, ал менин арманым эмес. Ал мына күйүп аткан элдики да. Ошол, анда ошону ишке ашырып койсок жакшы болот. Анан мен бул жерде Бөкөнбаев көчөсүндө Алыкул паркы деп турса, баягы Алыкул, Жоомарт, Мукай, Жусуптар кайра жолуккандай болуп калды да. Бөкөнбаев көчөсү, бuyakta Алыкулдун паркы деп, тиякта Жусуп Турсунбек, ар жагы Темиркул өтөт. Бүт баары кайталанып атат да. Ушул жагдан жакшы болуп. Кудай буйрса ошону көргөнү калдың эми 90га чык. Ошо Алыкул деп жүрөсүң. Алла таала Кудай буйрса көрсөтөт да. Кана Анан ошол эми Жыргал өзүң мен көрдүм. Рахмат. Кандай экен, үй кандай экен, бияк кандай экен. Эми урматтуу кыргыз журтчулугу, биз чындыгында эң бир тарыхый жерде турабыз да. Бул жер ушул адабияттын, ыр дүйнөсүнүн, бир философиянын уюган жери десек болот да. Мына уют кызында ушеке кадам таштап келип, анан мен кечээ ушул Дүйшөн агайдын YouTube каналынан көрүп калып, бул жерде болуп аткан иштерди, акыбал жайды көрүп, анан өзүбүздүн планда бар болчу чындыгында. Анан бүгүн келип, аппаратыбыз менен келип, зыярат кылып, ушул музейге Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгын, өмүр баянын, жазган ырларын окуп, ой толгоолорун бөлүшүп, жакшы бир жагынан мындай руханий жактан да бир козголуп алдык да, тазаланып. Эми бир тарыхыбызды сыйлабасак, өткөнүбүздү сыйлабасак, ушундай залкар инсандарды сыйлабасак, биз анда элчилигибиз эмне, журтчулугубуз эмне. Анан эми мына быйыл жакшы пландар болуп атат. Мына биздин шаардын мэри Айбек Жаңысбекович да эртең менен биз да сүйлөштүк. Ушул могу жерде бир 4 соток жер бар экен. Ошол жерди биз тапшырма алдык. Мына жакын күндө биз тактап чыгабыз аны. Тактап чыгып, анан ошол жердин тагдырын чечебиз. Тагдырын чечип, анан кире беришин ошол негизги Бөкөнбаев көчөсүнөн ачып, Алыкул Осмоновдун скверин жасап, бир заманбап бүгүнкү талапка ылайык келтирип, себеп дегенде биз мындай чоң акындарыбыз бешөө эле санасак манжа деле толбойт мындай. Себеби мына Алыкул Осмонов 12 декабрда каза болсо, Айтматов 12 декабрда туулду. Анан адабият күнү деп 12 декабрда белгилеп жүрбөйбүзбү? Ушул акыныбыздын көз өткөн күнү. Анан ушул жерде көз өткөн экен ушул ишине. Ушул жерде жакшы. Ушул жерде баягы ооруп, акыркы өмүрүнүн күндөрүн ушул жерде өткөргөн экен. Эми мындан ары биз мындай руханий байлыктарга, мурастарга мындай азектеп, анан жакшы мамиле кылышыбыз керек да. Кудай кааласа, жакшы пландарыбыз бар биздин да. Могу жакта көчөнү быйыл 150 метр көчөнү асфальттайбыз. Азыр асфальт сервиске тапшырма берилген. Жакшынакай асфальттап, көрнөгүн илип, көчөнүн Алыкул Осмонов атына көчөдө билип, анан жаңыртып, Кыргызстандын жаңыланган желегин илип койдук. Анан алдыда дагы бул жакта пландар бар. Анан жана түрк дүйнөсү, түрк адабияты фондунун дагы чоң пландар бар экен. Ошолор менен бирге мамлекет деген бар, жетекчилик деген бар, өлкө башчыбыз бар, шаардын мэри бар. Буюрса бул жерде бир жакшы бир жай айлантабыз. Мына Терек четин көрктөндүрүп, жашылдандырып,
жарыктандырып үңкүрдө койбойт. Шаардын бир эң сонун мындай чогуу болуп ушул жер бир замандап бир жайга айланат. Буюрса ишке ашат экен, эми өзүңөр келиңер рахмат. Мынабу Жыргалбек мырза өзү да Алыкулду мыкты билет экен. Жанагы 4 сабын кайталап койсоңуз жакшы болот да. Эшикте сүйлөшпөдүкпү? Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз да болсо сырттагылар сөздөрүм. Өлсөм дагы жара тээп мүрзөмдү, буудан болуп таскак салып өтөмүн деп. Баракелде. Алыкул өлбөйт деген ушул. Акыры тилегиңизге жетип атасыз, кут болсун. Сизге чоң рахмат. Памирбек агай, мына 25 жылдан бери ушул жерди карап, ушул жерди айланчыктап тегеренип, баягы үмүттүн шооларын өчүрбөй, кайсы бир күндөрү, кайсы бир сааттары ушул жерде бир майрам болот, ушул жер баксыз ачылат деп ушунча байлыкты музейде экспонаттар сактап келип аткан экенсиз. Анан дагы бир жаңылык, мына жакында эле Жазуучулар союзунун төрагасы Жаңыл шайланды. Мына Каныбек Иманалиев, алда адабиятка күйгөн, маданиятка күйгөн абдан бир бегемчил, жакшы инсан келди. Ал иш тараптан да бир сунуштар, пландар болсо, анан биргелешип, жакшы. Сиздер менен чогуу ишти алып барабыз. Бата берип коелу. Улуу жараткан кыргыз элин колдоп, кыргыз элинин башчысын колдоп, мамлекет өнүгүп өссүн, тынчтык болсун, бөөдө аламат кобаландардан сырткары бололу. Улуу агабыздын, Алыкул агабыздын арбагы ыраазы болсун. Ушундай заманбап деңгээлге жете турган күндөрдө жакындап келатат. Кыргыз элинин жалпы эле руху ойгонуп, турмушу оңолуп дегендей ушуну куткызсын, мындан дагы өнүгүүлөрдү берсин. Анан Аким Жыргалбек мырза өзүң дагы ооматың башыңан кетпей ушундай эстеп келип, анан дароо реакция берип ушундай келгениңе чоң рахмат. Келгениңерге мына аппараттын жетекчилерине ийгилик болсун силерге. Жакшы ушу элиңерге кызмат кылгыла. Элибиз тынч, аманчылыкта болсун. Амин. Алып айткандай бар болобу, бир болобу. Аны чыгат да баары. Чыгат. Анан айтабыз, сен планың барбы, проектиң барбы, эмнең бар. Анан мындай кыймылы жай, мындай үмүт үзүлгөн бир фирма болсо, биз бул жерди мэриянын балансын алып туруп, буга башка жер беришибиз керек да. Анан кийин Айбек Канычбек айтты, ушул жактан кот ачыш керек деп атат да бияка. Борбордук көчөдөн, Бөкөнбаев көчөсүнөн онда киргенде, ошондо мындай өзүнүн немеси көркүнө чыккан. Эми бул мындай бир кычык көчө экен мындай. Анан жана табличканда мен чоң ойду илдиртип койгом 2-3 күндө. Кичинекей жазып коюптур. Ал Осмон 150 метр деп жазып коюптур. Биягында 50 метр деп тур. Биз анда чоң кылып эле илип коелу деп атабыз. Пак убактылуу. Анан жолун жасап, анан мэрия менен биз өкмөт бар, Кудайга шүгүр. Өлкөбашчылар бар. Азыр таныштырып коеюн, азыр көрсөтөбүз элге. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрман. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү мынабу басма-сөз күнү жакындап келатат. Анан ишен билиңер кут болсун. Кечээ биз Алыкулдун үй музейине келип сүйлөдүк эле. Эми ал өзүнчө маселе. Бирок мына Ленин районунун акими Жыргалбек Шакиев мырза эртең менен мага чалып, Дүйшөнбай сиздин берүүңүздү көрдүк. Анан мурдатанда мерчендеп жүргөн булардын планы бар экен. Ушу менен сөздүн кыскасы баягы улуу Алыкулдун арбагы кайра тирилгендей болуп өзүңөр келип атасыңар. Мына Ленин районунун акиминин аппарат кызматкерлери экен. Замдар 300 зам бар. Ана өзүңүз айтарсыз. Анан мынабу Казыбаев, Памир деген байкеңер мен жана айтып аткан көргөнсүңөр. Аны ушул үйдө мына жаш кезинде келип кайтарды эле мен көргөндө. Азыр чал болду деп тамашалап атпаймынбы? Анан эң башкысы баягы кыргыз элинин уңгусу көчү үзүлбөйт дегенде кайрылып ошол 30 жылдан берки башаламан турмушта жашадык. Кайрадан жанданып Алыкулга келип атканыбыздын өзү кыргыздын байыркылыгын далилдейт. Анан биз түптүү эл экенибизди далилдейт да, өлөр баккан эл экенибизди. Анан мына Жыргалбек мырзага рахмат, силерге рахмат. Ушул жерге келип тууну алмаштырыпсыңар, азыр көрсөтөт мына кызыл туусун. Анан дагы эми айта берсеңер болот, планыңарды кыскача. Мен айтайынбы? Эми албетте биринчиден рахмат. Бирок эми орусча айтканда лучше поздно, чем никогда дейт, туурабы? Буга чейин канча мен тиги мэрияга силерге жазганбыз. Анан силерди коомдук уюм деп коюп эле акча берилбей, жардам берилбейт деп койчу. Анан жаңы жылдан бери биз мэриянын менчигине өтүп атабыз да. Эми сөздүн кыскасы мындай, Ататүрк тарыхы билип атабыз, үй салынып калат анан кийин бузабыз деп. Эми мына бул жердеги мына аңгек. Көрдүк. Көрдүңөрбү?
Азыр мындай кылгыла, эгер мүмкүн болсо ишенбес ушеге кулап, мына Алыкулдун дубалдар жагында бүт таштандар жетип, ошону ары жакка кулатып, анан кетсеңер жакшы болот эле. Биз аны Кыздар кийбейби, эркек балдар. мыйзамдаштырсына деген. биз аны мындай кылалы. Ал жеке техника алып келебиз. Жок, техника бияка кире албайт. Жок, забор. Жок, ар жагын, Незин табайын мен. үйдүн дубалдын түбүн айтып атам. Аякты көрөлүк, көрсөң? Жок, көрдүк. Жок, көчүрбөй туралы муну. Аны ал мыйзамсыз болуп калат андай болуп. Жок, жанагы мусорлорду Көрдүм. Айтып атпаймынбы? Мына эмки жума бул тиги катлабан каскан компаниянын эзин табабыз, чакырабыз. Ал мыйзамдаштырсына Сүйлөшөбүз. дегендей. Анан кийин биринчи өзүнө тазалап турабыз аны. Өзүнө. Ооба, эң жакшы. Өзүнө тап-таза тазалап турабыз. Бул бир. Флокка чейин таштап салган үчүн. Экинчи моуну да биз изилдейбиз. Нову компанияны биз изилдейбиз. Мына үйдү көрсөт, мына кандай кандай кылып атат? бүтпөй турат. Анан бул жерди иреттеп, анан могу жака стоянка түшөт деген бир сөз бар экен го. Үйлөрдүн стоянкасы болобу, муну да карайбыз. Анан бул жерге жанагы түрк дүйнөлүк түрк адабияты фонду аркылуу бир имарат түшөт деген план бар турбайбы? Аларды эми андай жогорку масштабда жаза бериш керек, а бирок биз мэрдин тапшырмасы менен Бишкек мэриясынын алкагында өзүбүздүн колдон келген жумуштар жасай беребиз. Мында колго алат деген ушуда, колго алат экенсиңер. Иретке алып, Жакшы. көзөмөлдөп, Колго алабыз деп бат атат. кабар алып, Мен айтып анан атам, могу жердин тыйын тагдырын төлөнбөй чечип, жүрдү. могу жердин тагдырын чечсек, анан кире бериши мына Бөкөнбаев көчөдөн ачып, сквер жасап, проект менен ошого кетип атабыз. Эртең менен Айбек Жунушалиев да мага айтты, мэр. Ал киши келип кеткен экен бул жерге. келген жок. Келип көрүп кетиптир. Качан? Недавно келип кетти. Мен Келген сүйлөштүм. жок билбедим. Жок, өзүң жок болсоң керек да. Келип көрүп, бул Яман да көрүп кетиптир. Анан ал айтты, мен ал жерди билемин, барып көргөнмүн. Ал киши мага да тапшырмалар берди, биз келерки жума бүт тактайбыз. Анан ушул катлабандан баштайбыз ишти биз. Эң Могу туура, жерден эң баштайбыз. туура. Памир байке. Анан бай эч болбосо кеч болсун деп өзүңүз айтып атпайсызбы? Эми баардык нерсе, конечно, баягы саат чыкканда болот экен. Эми турмуш деген токтобогон нерсе экен да. Кээде үлгүрүп каласың, кээде үлгүрбөй каласың, бирок биз буну мындай көз жазында калтырбашыбыз керек, мындай нерсе. Рахмат. Буга биз Анан мамиле жасайбыз. Мындай туура рахмат. Мен аракет башталып калыптыр. Анан могу жер 1,5 метр сакталбай калган да. Биз келгенде 2000 жылы могу жерде менчик үйлөр турган. Анан алар бери сатып алганда мына зорго жабыштырып койдук да. Курулуштун закону боюнча 1,5 метр Контейнер турган жерге болуш керек да. Анан бул контейнерди коюп атканда менчиги кайтып бакырга тиеп ошол жака жүрдүрүп койгон, болбой баларды такып коймок. Анан эки вариант болот да ким Жаргалбек. Айтышкан. Ал убакта бул вариант жок болчу. Мына мояктан кичинекей бир 2 метрлик кылып жол кылабыз депчи. Анан айтып атам, күзүндө жана 4-5 президент келсе анан ушу шишкан жолдор менен келеби. Анан буяктан келеби. Андан көрө мына могул жак келин болуп турса бакыятта. Азыр биз бирок мына көчөнү асфальттайбыз. Жок, мен асфальт болдум, бирок баары кичинекей көчөдө туруп, анан жана бакыйган президенттер келсе анан кийин. Мояктан кирсе Памир байке. Кыскасы 30 жылдан бери эч ким келген эмес, туурабы? Баягы Силаевдин убагынан кийин берилгенден кийин. Мына эми азыр турмуш башка болуп атат, бийлик башкача иштеп атат. Ушуга тобо дейли, Алыкулдун арбагы ыраазы болсун. Азыр эми Куран окуйбуз. Анан кийин мына туун илди. Бул жакшылыктын башталышы дейли. Игилик болсун, жакшылык болсун. Силерге чоң рахмат. экспонат кылып коюп. Ооба. Мейли аны бир үйгө барып илип алып, анда үйгөдөн илсе болобу? Ооба. Алда беттик го? Бет. Келем тапшырып башка экспонат болсун. Муну жанагы рахмат. 19 февралда Ақтоты райымқұлы деген келіп, жаңа фондтың төрайымы. Анда қышында Чилде, ошондо тактырганбыз, ошондо шашылышчы. Қазақстан мурда маданият министри. Анан келип айтып рахмат, анан айткан. Памирбек байке, ноябрга чейин биз бүтүрөбүз, ошондо жана президенттер келет, ошого чейин баары даяр болсун деп. Азыр мен мунун ичиндеги экспонаттын баарын өзүм кайра мындай эреттеп, ордуна келтирип, жана компьютерлик вариантка даярдап атам. Мына эми сүрөттөрү неме кылыпчы. Аким баш болуп келгениңерге рахмат. Силерге мына ушу жакшылыктын белгиси. Алыкул деген өлбөйт эми биздин балдар анын укум тукумубузга чейин окуганга кыргыз тили жашасын дейли, мамлекетибиз эркин болсун, ушундай жакшылыктар кут болсун. Силерге чоң рахмат. Ишин көрүп атам. Ооба.